Кушак кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн 18 март күнгө бейшемби ЛТР каналында маданият жаңылыктары. Студияда сиздер менен Аида Шекенова. Кара жерге кар жааса, карды көргөн бир мурат. Кара жерден кар кетсе, жерди көргөн бир мурат демек. Сиздер менен кайрадан эфирден кездешүү биз үчүн да мурат максатыбыз орундалган. Азыр болсо алдыдагы маалыматтар топтому менен учкай тааныштырып өтсөм. Казак акыны, философ Абай Кунанбаевга 175 жыл. Кыргыз рухунун камкору Акын Токтосартов. Поэзиянын Лейласы, акын, сүрөтчү жана режиссер. Дүйнөдө түркүн-түмөн тил маданияты коомдук өнүгүүнүн ар кандай стадияларында турган элдер журулушуп баратат. Өнүгүүнүн ушул жандуу стихияларынын баарын тегиз камтый ала турган эреже табыла элек. Адабияттын, искусствонун милдети мына ошол ааламдагы татаал процессти реалдуу чагылдырууда турат. Казак акыны Абай Кунанбаев ушул философияны эбак эле жазып кеткен. Акындын 175 жылдыгы эл аралык мааниде салтанаттуу уланууда. Арт альбом барактары тууралуу Нурбек Боркошев айтып берет. Абай Кунанбаевдин 175 жылдык мааракесин утурлай даярдалган медальдар, түрк тилдүү мамлекет жана элдердин башын бириктирген Түрксой эл аралык уюмунун атайын сертификаттары. Анан да эң башкысы ачылышы болчу Абайды окуп аталышындагы арт альбомдор. Арт альбом демекчи, андагы айрым эмгектер көргөзмөгө дагы коюлган. Мен Абайдын бала кезинде жазган Сулуу кыз деген чыгармасын иш жазадым. Мына бүгүнкү улуттук Осмонов атындагы китепканада мына улуу сүрөтчүлөрдүн ошо казактын биринчи туңгу сүрөтчүсү Кастеевдин сүрөтүнөн баштап мына бүгүнкү альбомдун бет ачары болду. Ошондо Кыргызстандан 20га жакын сүрөтчү катышкан. Ошонун 7-өсү ушу китепке чыкты да. Биз абдан сыймыктанып атабыз. Себеби биз студент кезде ошо Санкт-Петербургда окуп жүргөндө эле ошо Мухтар Аузовдун Абай жолу деген китебин окуп келип таанышканбыз да. Ошонун чыгармасы бизге жакын болот да. Ошондуктан мен ойлойм, ар бир чыгармасы бул түгөнүс картина. Чыгыш Казакстан областында, Өскөмөндө, Абайдын заманында кыргыздар менен аралаш куралаш жашаганы байкалып турат. Мына Абайдын акын болушуна ким дем берген? Бул Жожо Каржабай уулу. Бул кыргыз Солтоо урусунан чыккандагы Абылайдын чапкынында ошол Чыгыш Казакстанга түшүп келген. Иш-чаранын расмий бөлүгүн Абай Кунанбаев тууралуу Түркияда тартылган даректүү тасма ачты. Андан соң коноктор казактын улуу агартуучусу тууралуу үлкөн ойлорун ортого салды. Түрк дүйнөсүнүн руханий кенчи болгон Абайдын чыгармаларынын географиясы кенен. Аны даңктоо милдети дагы ошол калктардын вазипасы. Былтыр башталган мааракенин логикалык жыйынтыгы дагы дал ушул күнү Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада жыйынтыкталды. Улуттук китепкана демекчи, былтыр мында ачылган кыргыз-казак борборуна дагы улуу философтун ысымы ыйгарылган. Бүгүн болсо ошол борбордо уюштуруу жана өткөрүүдөгү салым кошкон ишмерлерге атайын сыйлыктар тапшырылды. Міне бүгүн сол Абай жылынын эң соң ноктасы болуп осы Алыкул Осмонов атындагы китапканада өткүздүк. Онда да Абайдын туура осы Чыңгыз Айтматовдун альбому сыяктуу альбом чыгарып, осундагы сол альбомго сүрөттерин берген, Абайды окуп, өзүнүн чыгармаларын жасаган кыргыздардын, кыргыз бауырларымыздын сүрөтчүлөрүн чакырып алып, альбомдарды сыйлап, сосын медальдармен, Абайдын медальдарымен марапаттадык.
Абай Кунанбаевдин 175 жылдыгы жалпы түрк дүйнөсүндө, анын ичинде Кыргызстанда дагы эң жогорку деңгээлде белгиленди. Абай жылын түрк дүйнөсүндө жарыялоо 2019 жылы Ош шаарында өткөн Түрксой эл аралык уюмунун саамалыгында кабыл алынган эле. Демек, кыргыз эли иш-чаралардын чордонунда болуу менен казак калкына болгон бир туугандык мамилесин далилдеди. Бул окуялар Абай Кунанбаевдагы бир кездерде чыйырын салган улуу достуктун данакери. Нурбек Буркошев, Ерболдой Шоңкулов, Маданият жаңылыктары. Руханият эл аралык ассоциациясынын негиздөөчүсү Акун Токтосартов, ал 1965-77 жылдары Кыргыз ССР Маданият министрлигинин жооптуу кызматкери, кийин Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин адабият жана искусство боюнча сектор башчысы, 85-91 жылдары Маданият министрлигинин биринчи орун басары, анан Маданият министри болгон. Акун Токтосартовдун 80 жылдыгына арналган эскерүү кийинки сюжетте. Улутум чакан болсо да рухум менен улуумун. Кыргызстандын көрүнүктүү мамлекеттик, коомдук жана чыгармачыл, маданиятка эмгек сиңирген ишмери, жазуучу, котормочу, маданий, рухий дөөлөттөрдү жаратуучуларды даңазалоо иш-чараларын уюштуруу менен көмөктөш болгон Эл аралык Руханият ассоциациясынын президенти Акун Токтосартовдун 80 жылдыгына арналган эскерүү өттү. Кыргызстанда бүткүл союздук Ала тоо жазы деген фестиваль өтүп атты. Ушул кишилердин учурунда бүткүл союздук эл чыгармачылыгынын фестивалдары өтүп атты. Аны Кыргызстан боюнча өздүк көркөм чыгармачылыгынын бир гүлдөп өскөн учуру болду. Ар бир маданиятка кызыккан адамдын эсинде болушу керек дайыма. Анткени айыл маданиятын көтөрмөйүнчө, айылдагы ийримдерди көтөрмөйүнчө чоң таланттар чыкпайт. Мына ушул кишилердин жасаган ишинин жыйынтыгы болуп биз аренага чыктык. Эгерде булар айыл маданиятын абдан жандандырып, кайра кароо, кайра фестиваль өткөзүп турбаса, радио, теледен кайра пропагандалап турбаса, жакшы нерселерди. Анда Кудай билет эле, ошол айрым балдардын өнөрү ойгонот беле, ойгонбойт беле. Токтосартов бул жанагы Айтматов айткандай руханий дүйнөнүн камкору ушул болчу, ушул баштаган. Мына көчөтүп кетти эле, мындай бир чоң дүйнөлүк масштабта өтпөй атат. Кудай кааласа ойлоймун, балдары өсүп келе атат. Аман-эсен болсун, буйруса дагы бир чоң бир мелдештерди дагы өтүп калар деп ойлойм. Өнөр рухунун генин казган, эл үчүн өңүнөн азган иштерге кам көргөн инсандын жаркын элесине арналган Акун Токтосартов Кыргыз рухунун камкору аттуу китеп иллюстрациялык көргөзмөсү үзөңгүлөш достору, кадырман замандаштары үй бүлөсү менен кайрадан жолугуштурду. Көркөм өнөр багытындагы, маданият багытындагы эң мыкты ишмер республикабыздын мына ушул багыттагы өнөрүнүн өз ишине зор салым кошкон киши катары баалайт элем да. Акун Кыргыздын ички жан дүйнөсүнүн тазалыгын, руханий байлыгынын кенендигин ушунча бир кичинекей эл туруп өзүнөн 1000 эсе көп Кытайдан да кыйын эл экенин билгизбей тааныткан адам болду. Ал партия деген таза жүрсөң, ак болсоң, чоң кызматка барасың деген алдамчы сөздөргө кирип СКга да барган жок. Ал өз күчү менен, өзүнүн таланты менен, өзүнүн элди жакшы көргөнү менен көп нерсеге барды. Акун Токтосартов Кыргызстандын маданиятынын өсүшүнө жогорку квалификациялуу, чыгармачыл адистерди даярдоого, кыргыз искусствосунун жетишкендиктерин дүйнөлүк деңгээлде жар салууга, улуттар аралык мамилелерди бекемдөөгө, элдик дипломатияны калыптандырууга жана руханий баалуулуктарды асылдандырууга зор салым кошкон. Бул ишин мында көп тараптуу, көп багыттуу, көп форматтуу мамлекеттик деңгээлдеги, эл аралык деңгээлдеги ишмер болгон. Мына бүгүн айтып кетти. Котормочу, өзү ыр жазчу, ырдайда билчү абдан жакшынакай. Анткени өзү эң жөнөкөйдөн баштаганда мына Токмоктогу жанагы маданий агартуу окуу жайын бүтүп, ошондо министрликке жетиш оңой эмес. Муну айтып атканым себебин бирөөлөр түрткүлөп, бирөөлөр колун берип алдыга сүйрөгөн эмес. Бул киши ушу боору менен жылып жүрүп, өзүнүн кара эмгеги менен, маңдай тери менен, кара күчү менен ушунчалык чоң деңгээлге жеткен. Шунусу менен бул кишинин өмүр баяны таза.
Анткени кандай эл болбосун жакшы сапаты менен таанылгысы келет. Ошол асылдыктарды кастарлап алууга негизделген руханият сыйлыгы татыктууларга тартуу экенин эч ким танбайт. Периштелер мени таштабагыла, белги артынан белги белек кылгыла, бар жерде болбосо да болгудай периштелер кетпей сабыр кылгыла. Азербайжан акыны, сүрөтчү, режиссер, коомдук ишмер Лейла Алиеванын поэзия китеби жарык көрдү. Омар Султанов, Аида Кембердиева, Алтынай Темирова кыргыз тилине которуп окурмандарга тартуулашты. О, ысык көл, ачылбай көп сырларың, сакталууда бул укмуштай аймакта, көздөрүмдөй муңдуу мейли ырларым, сезем бизге аалам мээрин чачканда. Поэзиянын Лейласы азербайжандык замандаштары ушундай аташты. Кудайдын үнүн уккум келет поэтикалык жыйнактын автору Лейла Илхам кызы Алиева, акын, сүрөтчү, режиссер, коомдук ишмер Гейдар Алиев фондунун вице-президенти, Баку журналынын башкы редактору жана көптөгөн эл аралык демилгелердин элчиси. Боюңдурсаң жылдыздарга көкөлөп, бак дөөлөттү берсин Кудай баарына, достук көпүрөсүн курсак көпөлөп. Сүйөм ыйык, жымжырттыкты ушунча. Сени дагы сүйөм такыр тажабай, мейли жалгыз эстен танып турсам да, булуттардын арасынан көз таштай. Бүгүнкү өтүп аткан Бетачар Азем Кыргыз-Азербайжан достук байланышы катары далилдесек болот. Анын ичинде адабий байланышыбыз. Биз бири-бирибизден акындарыбыз ырларын Азербайжан акындарын кыргыз тилине, кыргыз акындарын Азербайжан тилине которуп келгенбиз. Бул ушу эки өлкөнүн адабиятынын, айрыкча бүгүнкү күндөгү адабий байланышынын мындан арда чыңдалышына, мындан арда жакшырышынын бир себеби, бир далили бүгүнкү өтүп жаткан Бетачар Азем болуп саналат. Мен бул китептин котормочулары Алтынай Темирова менен Аида Эгембердиева болуп чогуу иштештик. Алар которгон котормолорду бир сыйра редактор катары карап чыктым. Эң башкысы бул котормодо биз кыргыз тилине ошол акындын ойлорунун эң негизги өзөгүн түшүрүүгө аракеттенди котормочуларыбыз. Мен редактор катары мен да бир сыйра карап чыгып, биз бул котормочулар менен чогуу иштешип, мүмкүн болушунча кыргыз окурмандарына Лейла Алиеванын ойлорун жеткирүүгө аракет кылдык. Автордогу поэтикалык ойдун күчү, өзгөчө саясий маданият, образдуулук, терең философия, сөз менен иштөө чебердиги, акындын табиятына таандык талант айкалышып турат. Адамзаттын гуманитардык сапаттарына басым жасалган саптары кимди болбосун өзүнө тартат. Анын ырларын которуу ары татаал, ары кызык экенин котормочулар белгилеп өтүштү. Ырлары мындай оор, анан татаалыраак экен, анткени ичинде философия жатат, психология жатат, өзүнүн ички жан дүйнөсүнө болгон карама каршылыктары жатат. Ошонун баарын сезип туюп которуу албетте котормочуларга бир топ кыйынчылыкты алып келет. Анан менимче бул акын кандай десем, ырларында жеке эле өз жөнүндө айтпастан масштабы кенен, анан баягы ар бир адамга тиешелүү маселелерди, көйгөйлөрдү, кандайдыр бир ички карама каршылыктарды ача билет да. Лейла Алиеванын бул аталган китеби кыргыз көркөм котормо адабиятындагы жаңы барак дешке болот. Анткени мында такыр башка мазмун, такыр башка дүйнө орун алган. Эң негизинен эгер ырларына деген баа бере турган болсок, ырларында масштабдуулук, ойлордун абдан кенендиги, бийиктиги жана жердик нерселерден көтөрүлүп, жогорку деңгээлге көтөрүлүү жана Кудай менен сүйлөшө алуу деңгээлине көтөрүлүү, анан ой жаратуу, ушул нерселер бул чыгармада орун алган. Анын ырларынын негизги мазмунун көзөп өткөн нерсе катары ушу Кудай менен болгон маек, Кудай менен сүйлөшүү, аны кабыл алуу, аны жан дүйнөсүндө сезүү, ушул нерсе болгондуктан китептин аталышы Гидай ага менен биз кеңешип ушундайча койгон болчубуз.
Элдердин достугуна көп эле салып келаткан боордош мамлекеттердин аймагында адабий, маданий окшоштуктар арбын. Ар улуттун өзүнө таандык тили, маданияты болгону менен аны башка тилдерге которуп, адам баласынын рухий дүйнөсүнө жаңылыктарды тартуулаган чыгармачыл алакалар биримдикти чыңдап келет. Кудай мени текеберлик эттирбе, өзүмдү өзүм башка кылып албайын. Дептер болсоң сансыз барактуу, из калтырар мен бир сыяңмын дегендей биздин кадамдар жашоодогу эмгектерибиз пайдалуу из менен эсте калып, ар бир күндүн жаңы барактары жакшы саамалыктар менен коштолсун. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар, кечиңиздер болсо ойдогудай улансын.